1964-1980 жылга чейинки орто билим алып кеткендер мектептин ардактуу агай эжекелери менен сүрөткө түшүштү. Мугалимдер окуучулар менен көрүшкөндө жылуулук сезилип, сагынычтары көңүлдөрүнө толгондой мектептин актовый залына карай кадам ташташты. Мектеп-интернаттын мурдагы директору Хамит Саттаров ушул мектептин түптөрүшүнө өз салымын кошкон кесиптештерине ыраазычылыгын билдирген. Биздин мектепти бүтүргөндөр Советтер Союзунун эң мыкты жогорку окуу жайларынан билим алып, өлкөбүзгө керектүү кесиптерге ээ болгонуна сыймыктанам. Бизден билим тарбия алгандардын арасында илимдин докторлору, 4 илимдин кандидаттары, ар кандай кесиптер боюнча 2 композитор, 4 жогорку окуу жайынын профессорлору, көрүнүктүү акын, жазуучулар бар. Бул жетишкендиктер менин кесиптештериме жана билимге умтулган жаш муундарга таандык. Силерге ыраазымын деп башын ийип алкышын айтты. Мектептен эң алгачкы орто билим алгандар мугалимдерине жана мектепке алып келген белектерин тапшырышты. Кийинки бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн турмушта болгон жетишкендиктерин мектеп менен байланыштырып, мугалимдердин ак ниет билими менен шеретилгенин баса белгилешти. Жатакананын алдындагы столдордо дасторкон жайылып, интернаттын ашканасында даярдалган тамактар коюлган. Келген коноктор бала кезиндеги жеген гречихадан, күрүчтөн, макарондон, сүткө бышырылган тамактардан дагы бир жолу даам татышты. Айрыкча Сабай участкасындагы мектептин лагериндеги бактан өз колдору менен терип кургатылган алмурут, өрүк, шабдалы, алча, алмалардан кайнатылган серелерин даамын кайтанамдыс экенине күбө болушту. Мектептин 60 жылдыгы ковидке байланыштуу 2020-жылы белгиленбей калды. Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин сактоосунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн документтери сакталууда турат. Ушул документтердин ичинде 1959 жылкы бир документке көңүл бурсак, бул жерде Кыргызстандын тоо шартында жашаган, катаал шартта жашаган чабандардын, дыйкандардын балдарына билим берүү максатында Исхак Разаковдун демилгеси менен Коммунисттик партиянын Борбордук комитети жана министрлер советинин биргелешкен токтому 1959 жылы 24 мартта чыккан экен. Ошол токтомдун негизинде Кыргызстандын аймагында мектеп-интернаттарды ачуу тапшырмасы берилген. Ушул токтомду аткаруу, ишке ашыруу максатында 1960 жылы министрлер советинин номер 543 14 октябрь 1960 жылдагы токтомунда Кара сууда 180 месталык мектеп-интернат ачуу тапшырмасы берилген. 2021 жылдын апрель айында 1971-1972 жылдарындагы бүтүрүүчүлөр, окуучу балдар каникулга таркаган убактысында мектептен кабар алганы келишкендер эстеликтин алдында сүрөткө түшүштү. Эки башка мезгилде бүтүргөн окуучулар өздөрүнүн ой пикирлерин ортого салышты. Биздин бүткөнүбүзгө ушул мектепти 50 жыл болуптур. Ошого арнап быйыл китеп чыгарып атабыз. Мына досубуз келип кино кылып тартам деп атат, документальный. Бул да чоң Алланын немеси, ырыскысы.
Эми бардыгыбыз бала чакалуу болуп калдык. Небре чебре мына зундосу кыбыра көрүптүр. Бардыгы жакшы. Курчуганбыз кышанда дедим. Айланып келип окудук. Жер таппай анда учаарга тарбия окуу бир болуп ошентип курчуганбыз кышанда. Жаш экенбиз анда биз маани бербей жүгүргөн, баарына чыдап окудук, эмгекке жеңдер түрүлгөн. Бұл мектептен опшу неме кол үзбөдүк, билесиңер да. Ушу 5 жыл гана баягы окуу жайда жүрүп, армияга кеткенде ошонун арасында гана мектепке келбей калсак, андан кийин постоянно ушул жерде жүрдүк. 61-ден 71 жылга чейин мен Кара Суу мектеп интернатында толук окудум. Бүткөндөн кийин ушу жерде эң жакшы бүткөн экенмин. Мугалим кылып алып калды. 1 жыл 71-72 жылы тарбиячы болуп иштеп. Андан кийин окууга кеттик. Окуудан армияда болдум. Ушул күнгө чейин мен педагогикалык стажымда 50 жыл болду. Бул жерде Сабиров Малабай деген агайыбыз түнү күнү чуркап жүрүп бизди тарбиялады. Біз ушул жерден аябай тарбия алып, бул жерден окуп чыккандардын бардыгы мен билгенден 80% жогорку билимдүү болушту. Ошол жердеги мына интернатта берген билим, ошол эжеке агайларга рахмат. Ушунчалык билимди берип бизге ар нерсенин жакшы нерсеси болот дейт. Биздин жаштыгыбыз ушул жерде өттү. 1972 жылдагы окуп бүтүрүүчүлөр чогулуп отурабыз. Бул интернаттын курулуп ишке киргени 60 жылдан ашып калды. Ошо биз 50 жылдыкка да келебиз деген ойдобуз. Өзүбүздүн ошо бүтүргөнүбүзгө 40 жылдык, 30 жылдык, 20 жылдык, жылыга ошо ар бир 10 жылда чогулуп атабыз. Жана айткандай пакта тердик, эмгекке үйрөндүк, окудук. 2 жыл окудум мен эми интернатта. Ошол кичине билимимди жогорулатып, бекемдеп деп коем, эмне дейт. Жакшы билим алайын деп келип окуп, ошол 2 жылдын ичинде Москвага барып келдим мен. Москвага баргандардын арасында мен бармын. Райадминистрациянын чечими менен 2000 жылы гимназия интернат болуп калган. Гимназия дегенде балдар тереңдетилип сабактардан окуйт. Орус тили жана англис тили тереңдетилип окутулат. Мурун бул жөн эле көп балалуу чабандар үчүн мектеп интернат эле. Азыркы күндө 280 окуучу 5-11 класска чейин окуп жатат. Эми коллектив негизинен жакшы, 40 адам мугалим, жогорку билимдүү мугалимдер, тарбиячылар. Ушу 280 бала менен түн күн дебестен ушу балдардын тарбиясына, билимине салымдарын кошуп эмгектенип жатышат. Бизде 10 мугалим, Кыргыз Республикасынын мыкты мугалими, отличник народного образования дейтиле илгери. Азыр ошо мыкты мугалим болуп эмгектенишет. Жаштар да көп, азыр жогорку окуу жайларды бүтүрүп келип, чыган жаштар иштейт. Бул жерде көбүнчө мугалимдерди тандап алабыз. Классташтар окуу класстарына киргенде өздөрү отурган парталарды талашып, бири-биринин сөздөрүн угушпай, мен бул жерде, сен бул жакта отурчусуң деп окуучу кездегидей бир сыйра ызы чуу түшүштү. Бул партада Эрик, тигинде Мамасадык деп. Ооздоруна суу толтуруп алгандай кайрадан класста тынчтык өкүм сүрдү. Жарым кылымда арабыздан мезгилсиз кеткен классташтарды эскеришти. Кыдыралиев Эрик Абаевич, жогорку билимдүү, 1987-1989 жылдары Новосибирскидеги жогорку партиялык мектебин бүтүргөн. Муратов Мамасадык, жогорку билимдүү, милициянын полковниги. Кеңешбаев Абдулла, жогорку билимдүү, Ош шаарындагы текстиль фабрикасынын токуу цехинин жетекчиси. Абдиева Канайым, билим берүү тармагынын кандидаты.
Иминов Абдимитал, Ош областындагы Дасаавдын жетекчиси. Рустамов Парахидин, Ош шаарынын байланыш түйүнүнүн башкы инженери. Шопоков Султан, оор жүк ташуучу айдоочу. Бул замандаштарыбыздын элеси ар дайым биз менен. Бүгүнкү салтанаттуу аженди ачып берүү үчүн билим берүүнүн отличниги жана мектебибиздин директору Закирова Чолпунай Адинабаевага эчке берсек. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү салтанаттуу аземге мектеп коллективи, биздин сүйүктүү окуучуларыбыз келип жатат. Пандемияга байланыштуу биз ата-энелерди чакырбадык. Андай эмесе бүгүн Кычан Жакупов атындагы Зээндүү балдар жатак гимназиясында 15 сентябрь билим күнүнө арналган салтанаттуу аземибиз ачык деп жарыялаймын. Ушул 2 класс 5А жана 5 класстын балдары, окуучулары. Булар бүгүнкү күндө гимназияга райондун ар мектептерден келип, конкурсту ийгиликти тапшырышып, экзамендерден өтүп, биздин мектепте окуйбуз, жакшы окуйбуз деп, ушул балдар 5 класстын кыздары жана балдары келип отурат. Мен урматтуу жаңы гимназисттер, 5 класстын окуучулары, сиздерди чын жүрөктөн ушул мектепке окууга өтүп, күнүңөр менен куттуктаймын. Кара Суу шаарынын бөлүм башчысы Абдишев Азатбек сөзгө чыгып, Ош шаарынын областында силердин колледж эң мыкты деп таанылды. Мугалимдерге кайрылып, силер окуткан окуучулардын арасында жылдан жылга алтын медаль менен бүткөн окуучулардын саны көбөйүп жатат. Ал эми 2021-жылдын бүтүрүүчүлөрү 100% жогорку окуу жайларына жогорку балдар менен өттү. Биз бүгүн баарыбыз кымдандырабыз. Себеби дегенде бүгүндөн баштап биздин тарых башталат. Жыйындын аягында колледждин эң жаш мугалими Ахметова Чынара мектептин астанасынан биринчи өтө турган 5 класстын окуучуларын куттуктады. Бир учурда интернаттан билим алган, азыр Бишкек шаарында жашаган окуучулар чогулганда мектептин мугалимдери жөнүндө төмөнгүчө ой беришти. Музыкадан берген Шакиров Төлөн деген агайыбыз бар эле. Мына ошол менин музыкант, профессионал композитор болуп калыптанышыма Шакиров Төлөн агайыбыздын таасири өтө чоң. Бир жолу мен агайдан сурадым, агай, мен да сизге окшой эле мугалим болоюн десем, мендей мугалимдер азыр көп деди. Кыргызга керектүү инженерлер керек, мына радио, байланыш тармагында инженер керек, ошондой эле инженер болсоң, ошондон менин мээнетим мактаган болосуң деп айтты да. Кийин окууну бүткөндөн кийин Москвадан байланыш институтун бүттүм, анан ал жакта дагы аспирантураны бүтүрүп, кандидатына техникалык илимдердин кандидаты, анан кийин профессор болгонума дагы ошо кишинин таасири күчтүү болду да. Мектеп интернатка баргандан кийинки шарт таптакыр башкача экен. Эми ал мезгилде акылыбыз кирди чыкты мезгилде башкача шарт. Көнүштө кыйын болду, бирок акырындап көнгөндө ал жерде окутуучулардын окуучуларга болгон, мугалимдердин окуучуларга болгон мамилеси, сабак окуткан методикалары таптакыр башкача экендигин көрдүк. Эми бир эле баягы билим берүү менен эле чектелип калбайт экен да. Анда өздөрүнүн ата-энедей сезет экен. Ар бир окуучуга өзүнчө бир башкача мамиле жасалат экен ал жерде. Ошол эле мектептеги окутуучулардын, педагогдордун методдорун колдонгум келип, атайын колдономун. Жакшы окугандыгым үчүн 1969 жылы Всесоюзный пионерский лагерьге жөнөтүшкөн мектептен.
Андан 1972 жылы мектепти бүткөндөн кийин Ташкентте текстиль институту бүтүп келдим. Көп чоң ишканаларда башкы инженер болуп иштедим. Оштогу пактадан кездеме токуучу, өндүрүштө промышленность боюнча замминистр болуп иштедим. 5 класста 63 жылы окуп жатканда мени май айында Әрттекке жиберишти, жакшы окуучулар, окуган окуучу катары. Мен ал жакта 40 күн ошол жакта барып эс алып, аябай жакшы тарбия алып, билим алып келдим. Ошол эле мектепте интернатта окуган Каныбек Сулайманов менен экөөбүз баш кошуп, экөөбүз тең студент болуп окуй баштадык. Ал политехнический институтта окудум, мен педучилищеда окудум. И балдарыбыз да чоңоюп жатты. Ал жерде толук окуп бүтпөсөм дагы айылдагы мектепте бүткөм. Мен эки мектептин айырмасын айткым келет. Мектепте Кара Суу интернаттын мектебинде окуганда азыркы күнгө чейин, азыркы жашка чейин мен эсимде калыптыр, таасири өтө күчтүү. Себеп дегенде, мен азыркы учурдагы мектептерде, ошол учурдагы мектептин жанагы физика класс болобу, химия класс болобу, тарых класс болобу, айырмалары бардыгы ошол которулуп окуганда бардык жанагы эмелер, курал жарактары менен, эмеректер менен баары болчу да. Мектептин директору Сатаров Хамит Сатарович бул ошол кездеки биздин билим берүүдөгү эң чоң жетишкендикке жеткен, билим берүүнүн алдын ала көргөн адам катарында анын берген тарбиясы жана ошол мезгилдеки бизге койгон талабы бизде турмушта мынекей чоң жетишкендикке жеткизди. Баарыбыздын ата-энелерибиз жакшы окусун, балам жакшы тарбия алсын, балам жакшы билим алсын деген үмүт менен бизди интернатка тапшырышкан. Анан биз интернат ошол биздин ата-энелердин үмүтүн актады десек болот. Биз интернаттын берген билими, интернаттан алган тарбия, интернаттан болгон алган жанагы бир бүтүндөй адамдык ички сапаттарыбыздын калыптануусу бардыгы ошол жерде болду десек жарашат да. Бардык кыйынчылыктарга чыдай турган, анан ошол учурда боорукер боло турган, башкалар үчүн күйө турган кылып бизди тарбиялаган. Кычан Жакып атындагы мектеп-интернатын 1974 жылы бүтүргөм. Украинада, Одессада политехнический институту бүтүрүп келдим. 1979 жылдан баштап Кыргызстанда эмгек кылып келатам. Азыркы күнгө жеткениме ушунчалык ыраазымын ушу мектеп-интернатта окуганым үчүн. Эмнеден? Эгерде интернатта окубасам, мен мындай жетиштүү өтө кыйын болчу. Биз окуп жүргөн убакта бизде көп жолу ушу пакта терип, пакта чабып, өтө көп жумуштарды аткардык. Мен оюмча ушу мен пакта тергениме же пакта чапканыма эч канча нааразы эмесмин. Бизди эмгек кылганын дагы үйрөттү.